Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү сабакка кош келипсиздер. Бүгүнкү сабакта дагы көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтамын. Дайыма мындай бизге көрүнүп турган бул жерде Роберт мырза, Адлет Жумаев мырза, Назира эжей дайыма мындай жогору жактарда көрүнүп турат да. Азыр 120дан ашык адам бар, бирок баарыңыздарды көрө албайм. Баарыңыздарга салам. Кутман кеч. Токтобек мырза дайыма жылмайып, камерасын ачып бизге көрүнүп турат. Баарыңыздарга бүгүнкү сабакка келишиңиздер менен баарыңыздарды куттуктайм. Анткени бүгүн дагы ошол туура бир жолдошубуз, өзүңүзгө салым кошуп атасыз, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп атасыз дегендей. Ошон үчүн ар күнү окуй берели. Ийгиликтер дайыма кыймылдап туруу менен болот. Бүгүн аябай жакшы бир факт уктум. Мындай ийгилик жолундагы адам акула сыяктуу болуш керек деген бир мындай накыл сөз бар экен да, салыштыруу. Анан бирок көп эле адамдар бул сөздү мындай тереңинен түшүнө бербейт экен. Анткени акула башка балык түрлөрүнөн айырмаланып, бул кыймылын токтотсо сууга чөгүп баштайт экен да. Ошон үчүн бул дайыма кыймылда болуп турган жандык экен. Биз деле ошондойбуз. Кыймылыбызды токтоткондо анда уже чөгүп баштайбыз, жоготуудабыз деген сөз. Анан эгерде кайсы бир учурларда кыймылыбызды токтотуп койгон болсок, пассив болгон болсок, бүгүн кайра кыймылдап баштай берсек болот. Анткени кыймылдап атсак, демек тирүү экенбиз деген сөз. Анан бул өмүр бир эле жолу келет деп аябай мындай жыргап эле эч нерсени капарын албай эле бейкапар жашап аткан адамдар бар. Туура, бул өмүр бир эле келет, бирок негизи бир эле келгени менен биз аз болсо дагы бир канча убакыт жашайбыз да. Бирок өлүм точно бир эле келет. Бир жолу өлөсүң, болду, андан кийин кайра келбейсиң дегендей. Ошон үчүн өлгөнгө чейин кыймылдап, аракет кылып, мындай тирүү экенибизди сезип турган бул аябай жакшы нерсе. Бүгүнкү сабак аябай сонун сабак, кызыктуу сабак. Негизи телеграм лишний нерселерди өчүрөбүз. Бүгүнкү сабак БЭМ ыкмасы деп коет. Методология БЭМ деген бар. Чындай келгенде буга чейин болуп келген бир суроолорго ушул жерден жооп алабыз. Сиздер немеден кыйналдыңыздар беле? Класстарга ат бергенден. Ошону айтып коюңуздарчы, кол көтөрүп коюңуздарчы, же плюс басып коюңуздарчы. Класстарга ат бергенден CSS'ге ооба. Ушуну мен дагы аябай жакшы билем. Бул жерде бардыгы эле почти плюс деп атат да. Ооба. CSS, то есть HTML менен CSS'ти байлаганга бизге класстар керек да. Мындай ат коюшубуз керек. Анан ошолорду селектор катары колдонуп, CSS'тен ошол атты жазып чакырып алып, анан биз эмне кылабыз? Верстайт этебиз, ошол жакка класстарды жасабыз. Эң негизги маселе ушул BEM-дин ыкмасында мындай жалпы программисттерге мындай орток болгон туура класс берүүнүн ыкмасын көрсөткөн бир ыкма. BEM деген негизи мындай жазып атабыз. BEM блок, элемент, анан модификация деген 3 сөздүн бириктирилиши, кыскарылышы, өзгөрткүч, модификация дегенибиз. Ушул нерселерди билдирет. 3 ушул нерседен турат. Бул абстракциялардын жыйынтыгы, анын ичине сиз интерфейсти бөлүп, бардыгын ошол эле шартта өнүктүрө аласыз дейт. Эми бул баягы илимий тили, бирок жөнөкөй тил менен айтканда биз мындай айтканда бир блок кылып, анан ал блокко байланыштуу бир элемент кылып, андан дагы тышкары бир модификация берип, өзгөрткүч берип, мына ушул 3 ушул 3 мүмкүнчүлүктү колдонуу менен биз өзүбүздүн мындай айтканда
туура класстарыбызды бере алабыз. Так, анда эмесе биз сабагыбызды эң баягы эле башынан баштайбыз. Так, ой, мен ушул жерди ачып ала берем. Lessons келечек дегенде биздин бул 23-чү сабак болуп калды. Lesson 23 бул болсо BEM болчу. BEM. Ушул жерге деле болот. Болбосо ошо Мирлан агайдык сыяктуу кылалы. Marble деген сайтыбыз бар биздин. Ушул Marble'ды бүгүн эмне кылабыз? Верстка кылат экенбиз. Так, Marble'ды эми бизге таштап койсо жакшы, таштабаса анда дагы проблема. Анда башка сайт алабыз. Так, кадимкидей эле бул жерде индекс HTML дегенибиз болот. Андан кийин бул жерде бир CSS файлыбыз болот. CSS файлыбыздын ичинде болсо style CSS деген болот. HTML-ге келебиз. Mobile Documents деген жерди BEM кылып алалы. BEM боюнча BEM жана SAS деп койсок болот эле бүгүнкү сабагыбызды. Же болбосо SCSS деп. Ошол BEM-дин методологиясына бир аз токтолобуз. Андан тышкары SAS-ты, SCSS-ти бүгүн киришип коебуз. Эртеңки сабактарда да улантат. Андан кийин ошону менен улантып кете беребиз. Так, макет Marble недоступен болуп жатат. Оппа, мынакей башталды. Эми кошот болуш керек азыр. Так. Адатка айланып калгандай эле муну жазып алалы. BEM боюнча өтүлгөн сабак. BEM-дин методологиясы боюнча достор ар бир берилген тегке сөзсүз түрдө класс берилиш керек. Сөзсүз түрдө класс берилиш керек. Маселе ошол жерде экен. Сөзсүз ушул класстарды берип, анан ошону менен иштешибиз керек экен. Эми азыр бул жерде ошол BEM методологиясы боюнча документация бар. Муну ачып көрөлү. Азыр оппа, меники сразу ачып кетпедиби? Достор, байкаган болсоңуздар, жана могул жерде не защищено деп турган. Могул жер. Азыр болсо уже защищено болуп калыптыр. Демек, BEM-дин сайтында бир аз оңдоп түздөөлөр болду окшойт. Обновление болду окшойт. Көрдүңүздөрбү достор? Мындай элдер жаткан жок да, тез иштеп атышат. Так. Бул жерден кирип алып, ушул толук таанышып чыксаңыздар болот. Мынакей блок бар, элемент бар. Анан когда создавать блок, когда элемент, булардын баарын окуп, модификатор деген кандай болот экен, анан дагы микс булар тууралуу да көрөбүз. Мынакей div class error деп, ушундай кылып берет экен. Семантический осмысленный блок error дейт, ошол кандайдыр бир error деген бир маалыматты чыгарып берерибизде аны ушундай кылып түзөт экенбиз. Же болбосо div class red text дейт, внешний вид дейт. Бул неверно дейт, верносы мындай болуш керек дейт. Так. Эми могул жакта дагы үлгүлөр бар. Header'de класс header, мына блок, бул header бир блок болуп атат. Анан анын астында болсо вложенный блок, могул header'дин астындагы бул муну дагы өзүнчө бир блок катары карап, аны дагы лого деп буга дагы өзүнчө бир класс берип атат. Мисалы, логосун деле, анан мунун ичиндеги nav'ты деле, title'ды деле баарын кошуп туруп, header деп класс берип салып туруп, анан биз анын үстүнө CSS-ти жазуунун аракетин көрсөк, мына ушул жерде көп мындай сүзүшүүлөр жана бизге аябай мындай татаалдыктар пайда болот да. Ошону жеңилдетүү үчүн мына ушул BEM методологиясы иштетилип чыккан, BEM-дин ыкмасы. Вложенный блок, search form дейт.
аны мындай кылып астына өзүнчө бериптир мисалдарды көрсөк болот. Дагы мынтип улантып документациясы менен таанышып чыксаңыздар аябай жакшы. Мына примерлеринен бери берилген, жана айтып атпадым беле, башка бир курстарда деле бир аз түшүнүктүү берип туруп, мага окшоп сүйлөп туруп, мен мону окуп алгыла деп койсо, деп эле коюп жүрөт негизичи. Мына ошол проблема бар. Так, эми биз бул жакта да not secure деп жана момундай болуп турган болчу. Азыр обновить этсек, бул жакта дагы эле ошондой болуп атат. Макул. Муну өчүрүп сала берели. Так, бул ушундай туруп турсун. Кодингге киребиз. Так. Мирлан агайдын сабагына киребиз. Так, каяка койдук экен эми? Код эмес. Так. Запись эмес, упражнение эмес, описание. Так, marble. Аны каяктан тапсак болот? Же башка карайбыз азыр. Так, 1 мүнөт ушул жерден записти токтотуп туралы. Мону да токтотуп турайын. Мен бир неме таап алайын. Так, азыр кечиресиздер. Макет таап алайын. Менде кандай макеттер бар экен карап көрөйүн. Боло берет, сөзсүз неме болушу шарт эмес. Аты marble болуп кала берсин. Так, достор, азыр негизи marble менде да болуш керек эле. Издеп атам, таап алайын. Так, marble. Так, достор, почему я не могу скачать marble дейт. Немеде, кайсыл жерде турат ошол marble дегенди силер көрүп атасыңарбы, достор? Мен көрө албай атам. Так. Архив лекси по коду дегендин ичинде беле, мунун ичинде. Так, келебиз. Эгер бул жакта болгон болсо, самостоятельные заданияда жок, описанияда макет marble деген бар экен. Всё. Таптык окшойт.
Буга запрос сураш керек экен да. Так, запрос жиберип койдук. Мирлан агай уруксат бериш керек экен да. Буга запрос мына кетти азыр. Мирлан агай запрос уруксат бере калса. Тез эле болуш керек болчу. Агай неме кылып атса керек да. Көрбөй атса керек да. Азыр сурай калабыз. Могул жакка да жаза калалы, Телеграмга дагы. Так, пока жок. Негизи клауд бюджет деле болот болчу. Азыр даже мен ошону ачып койдум мына. Ушуну менен деле баштай берсек болот. Типа азыр ошол Marvel'га окшотуп жасай бергенге аракет кылалы. Могул жерге клауд бюджет дегенин коюп алабыз логотипке. Кыскасы жасай берсек болот. Күтүп отуруштун зарылчылыгы жок. Так, эми ошол BEM'дин методологиясы боюнча достор, муну кантип верстайт этиш керек болуп атат. Бул жердеги негизги маселе кандай кылып класстарды бериш керек болуп атат. Маселе ушул болуп атат да, мындай. Программисттердин ичинде баарына бирдей түшүнүктүү, бул жакта бул бар экен, баягы кодду окуганда түшүнүктүү боло турган. Негизги эле маселе азыркы заманда мындай программисттер код жазгандан да көбүрөөк мындай кодду окуйт экен да. Кодду окушат экен. Бирөөнүн жазган коддорун окуп, түшүнүп, эмне жазыптыр, кандай кылыптыр, ошону түшүнүүнүн аракетин жасайт экен да. Бул жерде дагы биздин маселе ошол баарыбызга мындай бир түшүнүктүү, ошол жалпы программисттерге түшүнүктүү бир метод менен, ыкма менен код жаза билүү да. Мына BEM бизге ушул жерде мындай аябай жакшы мүмкүнчүлүктү берет. Мисалы азыр могул жердин баардыгын жөн эле CSS'те жаза турган болсок, могул блоктун баардыгын header деп атап алып туруп эле, анан headerдин ичине ар бирин өзүнчө коюп, анан headerге бир класс берилген, анан ал класс келип могул муну түртүп калып, бул муну түртүп калып дегендей окшото албай мындай аябай бир кыйынчылыкты туудурат эле да. Бул жерде BEM'де ар бирин могуну мисалы лого деп алдың, аны бир эмне катары көрүш керек? Блок катары көрүш керек. Андан кийин могул жерде бир nav бар. Nav'ты өзүнчө бир блок катары көрүш керек. Могу логин дегенди кошпой турабыз. Азыркы Marvel'да ушул экөө эле бар болчу. Так. Body'ге дагы сөзсүз класс беребиз. Так. Body'ге эмне деп класс берсек болот? Анткени body могул биздин толук сайтыбызды мындай чагылдырып тура турган нерсе, бардык бетибизди, ошон үчүн эми бул негизги беттин, башкы беттин body'си болгон үчүн балким бул жерге индекс деген классты да берсек болот. Же болбосо билбейм, main дейбизби, сайт дейбизби, бирок жалпы body'ге бир гана блок катары класс берилет. Андан кийин могул азыр бул жөн эле адатка айланып калган нерсе, ушул дагы бул биздин немеге тиешеси жок, сайтка тиешеси жок. Болгону гана ошол сайттын үстүндө BEM боюнча өтүлгөн сабак деп туруп турсун. Сабак экенин билиш үчүн эле. Буга деле жөн эле title деп койсок болот. Жөн эле мындай алдамчы тайпыл, мунун кереги деле жок. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Анда блокту карап алып, то есть эң биринчи биздин могул жерде мындай өзүнчө бөлүп караңыздар да, достор. Могул жерди бир мындай үстүндө өзүнчө турган header катары караңыздар да, могул жерге кошулбагандай кылып. Азыр биз могул немени өзүнчө алып алабыз. Могул бэкграундту өзүнчө алып алабыз. Так, достор, 1 секунда азыр. Записти да баштай электронный.
Запись болуп жаткан. Запись болуп атабы, пауза эмеспи? Запись паузада го дейм. Болуп атыптыр. Жакшы. Так, кечиресиңер азыр. Улантабыз. Ошол могул хедерди өзүнчө көрүп жасаганга аракет кылабыз. Могул биринчи көрүнгөн секшнда эмес, муну өзүнчө бир секшн, баннер секшн кылып жасаганга аракет кылып атабыз. Ошон үчүн могул хедерде дагы могул логин жок деп элестетип ал эле. Могунун өзүн жасаганга аракет кылабыз. Cloud Budget'in ордуна Marble деп. Бирок негизи өзү болсо жакшы болмок, Marble деген. Бул жерде кандай кылабыз? Жазып коебузбу? Жазып койгондо да кичине окшобой калат. Анткени могул сүрөтү да керек бизге, бир логотип катары. Аны да коюшубуз керек болот. Так, анда эмесе биз body'биздин ичине header деген биринчи бир блокту ачып алабыз. Буга сөзсүз түрдө класс беребиз. Классыбыз буга азырынча header болуп тура берсин. Эми ушул жерде башталат. Бул азыр биз могул жердеги жалпы блокко header деген атты бердик. Эми headerдин ичинде бир эмблемабыз бар. Cloud Budget деген логотип, логотипти бериш үчүн бир div, бул divти класс лого десек болот. Карасаңыздар, могулардын ар бири өзүнчө бир блок болуп кетип атат. Эми бул жерде көпчүлүк учурда билесиздер, сайттын ошол негизги логотиби, башында турган логотип, хедердеги логотип, бул ссылка болот, линк болот, ушуга дагы өзүнчө бир эми байкасаңыздар, моунун өзүн бир блок катары алдык. Бирок муну ссылка кылып жасаш үчүн A деген шилтемени алып алдык. Муну А кылып алып алдык да, буга дагы өзүнчө бир класс беришибиз керек болот. Класс. Эми ушул класс мынакей BEM'дин ыкмасында бул лого, анан 2 тире менен линк деп берилсе, мына ушул BEM'дин ыкмасында туура болуп эсептелинет. Анткени бизде мындай көптөгөн линктер болушу мүмкүн да, муну жөн эле линк дебей, анан могул 2 нижний пробел, ылдый жакта коюлган 2 пробел же болбосо 2 сызык. Мына ушул линк мунун ушул блоктун элементи экенин түшүндүрүп турган негизги нерсе болуп атат да, достор. Мына BEM'дин ыкмасы дегендеги негизги маселе ушул болуп атат. Лого линк. Мындай карасаңыздар, эми бир туруп мындай чакан эле бир беттүү сайт жасап атсаңыз, азыраак эле нерселер болсо, кичине мындай тажашыңыз мүмкүн. Зачем депчи, шуну эмнеге депчи. Бирок эртең дейли, мисалы, бир сайт заказ келип түшүп калды, ал сайтты бирөөлөр иштеп аткан экен, же бир иштеп аткан командага кошулуп калдыңыз, анан кирсеңиз эле мындай көп эле сайттардын ичине кирип туруп, баягы коддорун караган кезде байкасаңыздар, ушул сыяктуу нерселерди көп көрөсүз. Мына артикл, анан лист деп турат да. Артикл, лист, анан бул жерде бир тиреси менен item деген турат да. Мына ушул нерселер азыркы биз сөз кылып аткан нерсе да. Бул сиздин өзүңүздүн эле код жазганыңызга жеңилдик. Жанагы биз айтып аткандай, могу класстарга ат берүүдөн мындай кыйналбаштын бир жолу менен эле катар, экинчиден дагы ал эмне экен, сизге бул жерде аябай мындай бир топ жеңилдикти берет экен да. Бул аябай мындай башка коддорду окуганда дагы сизге аябай жакшы жеңилдикти берет экен. Эми бул жерде болсо image коюшубуз керек, буга дагы өзүнчө сөзсүз класс беришибиз керек. Бул болсо эми ошол логонун image деп койсок болот, лого image. Ошол бизде лого деген бир могул жерде
bir blok бар эле. Муну карасаңыздар, мурда болсо header деп жазып алып эле анан ар бирин өзүнчө жазып эле мындай кыйнала берет элек да. Азыр болсо бул ыкма менен минтип ичине кирип баратат. Минтип улам немелер чоңоюп баратат да. Bir logo деген бар, анын ичинде мына анын элементтери, муну ушул diff'тин ичиндеги элементтер болуп эсептелип атат. Эми так биз no cloud budget дегенди так бул жазуу катары эле турат окшойт да. Үчүнчү кнопка муну экспорт десек png кылып ала берели, макул. Так. Муну могул жерден биздин дароо эле өзүбүздүн сайтыбыздын ичине алышыбыз керек муну. 23 сабак. Бул жерде биздин бир images деген папкабыз сөзсүз болот. Анын ичинде болот. Бул могул аты групп болуп калды. Бул групп эмес. Бизге эмне болуш керек? Лого болуш керек, Муну сактап алабыз. Эми болсо бул жерден келип images деген бар, анын ичинде лого деген бар. Бул жерге да билесиздер, лого деп жазып койсо жакшы болот, анткени бул эмне экенин билип туруу үчүн. Так. Ошондой болду. Эми ошол эле header'дин ичинде экинчи бир нерсе бар. Бул меню болчу, nav меню. Кээ бир учурларда ушундай менюларды көбүрөөк жерде колдонуп калабыз. Бул эң жакшы жери жана Мирлан агайдагы мындай копиялап көрсөткөндөй, кээ бир учурда могул мындай окшош блоктор болуп калат, ошондой нерселерди жасаганда сиз булардын коддорун, мисалы могулундай блоктон features деп турат, ушундан билбейм 3-4 блок кайталанып калды. Могул технологиядан кийин кайра дагы features деген билбейм, дагы бир нерселерге ушул сыяктуу точный блоктор кайталанып калды. Мына ошонун кодун дагы кайра жазып, кайра аны сиз неме кылып отурбай, верстайт этип, аны коддорун жазып, CSS'ин жазып, стилдерин жазып, кыйналып отурбай, мына ушуну аласыз да копиялап алып туруп эле шарттуу бир жерге коюп койсоңуз эле дароо мындай даяр болуп калат да. Баягы программалоодо биз мурда да сөз кылган негизги нерсе бар эмес, бул эмне эле dry, don't repeat yourself беле, мындай жөн эле келесодой болуп өзүңдү кайталай бербе деген эле сөз да достор. Мына ошол нерседен кутулуу үчүн ушундай бир ыкмалар иштелип чыгып, булар программисттердин ичинде колдонулуп келе жатат да. Эми андан кийин могул жердеги менюну кошуп алалы. Так, аны кошуу үчүн биз дагы эле ушул header'дин ичинде болобуз. Бирок бизге азыр дагы бир div керек болот. Бул div эмне болот? Nav деп койсок болсо керек, class nav. Class nav деп туралы. Же nav меню десек болот. Эми бул жер азыр могул жердин өзүн бир блок кылып алдык биз азыр. Так, ушуну мындай көрсөткөн нерсе. Мынакей. Биз азыр ушул жердин өзүн бир блок кылып алып атабыз. Эми бул могуга чейин болот, конечно, бул артынан башталгандай кылып коебуз азыр. Ушул жерди бир блок кылып алып атабыз деп элестетели. Так, могул жакшы экен. Ушу менен мындай чийип алып туруш керек экен, кайра удалить этип салат экенбиз. Так. Анда эмесе биз бул блоктун өзүн мындай бир div nav кылып алдык. Мунун астында болсо эми эмне бар экен? Бир wheel бар экен, wheel. Wheel'ды дагы класс беребиз. Бул wheel жөн эле өзүнчө эле бир wheel эмес, ушул navдын элементи. Nav деген блоктун элементи, Буну nav меню деп алсак болот. Nav меню деп алсак болот. Же болбосо муну меню деп алып туруп, андан кийин меню title десек болот эле. Эми
Кыскасы биз эмне бердик, жана эмненин элементин берип атканыбызды могул эки ылдый сызык менен түшүнүп турат экенбиз. Андан кийин ушул жерде бизге лилер керек болот. Лиден бир 4 болсунбу, 4 дей берели. Андан кийин буларга дагы окшош классты беришибиз керек. Класс nav меню анан title. Nav менюнун title экен. Бул about болсун. Андан кийин нелер бар эле? Features боло берсин эммейли. Кийинкиде буларды features дедик. Андан кийин бул жерде эмне болсун? Так, мол биринчиде мол лини бирге алып алалычы. Бирде home болсунчу. Ошону ойлонуп кеттим. Home болсун, анан about болсун, Андан кийин бул жерде contacts болсун, ушундай болсун деп туралы пока. Эми бул өтө деле зарыл нерселер эмес, баягы негизги түшүнүктү берели деген гана маселе болуп атат. Мына ушундай кылып класстарды берүү бул дагы мындай туура болот экен. Эми документациябызда BEM менен таанышуу, BEM менен таанышып атабыз бүгүнкү сабакта. Блок, элемент, анан өзгөрткүч. Ушул жерде бир маселе бар эле. Жанагыл Marble-дын блогу болгондо жакшы болот эле. Могул жерде деле байкасаңыздар, Marble-дын немеси болгондо, макети болгондо. Могул жерде карасаңыздар, могулар ак болуп эле турат. Жөн эле ак болуп, анан мындай кадимкидей эле жазуу болуп эле. А могул болсо бир аз мындай дагы да кичине ак, анан болт болуп турганын байкасак болот да, бул мындай болт болуп турат да. Биринчи турганы ошол балким ушул биз негизги бетте турганыбыз үчүн ушул актив деген нерсе болушу мүмкүн. Актив болушу мүмкүн, бул же болбосо hover болушу мүмкүн. Мышка мунун үстүнө келгенде ушинтип болт болуп агарсын деген бир тапшырма берилген болушу мүмкүн. Буга ушундай бир нерсе жазылган болушу мүмкүн. Же болбосо дагы мындай кыскасы мындай көп нерселер менен ушинтип өзгөрүп калат да. Мына ушул нерсени өзүн өзгөртүү үчүн анан жанагыл бизге эрежеге берилген нерсе ушул жерде берилип атат да. Мына өзгөрткүчүн билдириш үчүн мына ушул жерден көрсөк болот муну. Могул жердеги мына модификатор деген ушулда мына блокту айттык, элементти айттык. Бул үчүнчүсү ушул модификатор экен да. Модификатор дегени бул ылдыйга түшпөй атат. Негизи буларда кичине бүгүн оңдоо түздөө болуп аткан окшойт. Модификаторду бергенде мынакей ошондо биз үчүнчүгө барып туруп анан бир тире менен жазылып атты эле, эки тире менен жазылып, эки тире болуш керек эле жаңылбасам. Бул ошол актив болуп туруш үчүн билдирип, эки тире менен мындай кылып актив деп жазат элек да. Мына ошондо муну өзүнчө неме кыла алабыз да. Же болбосо ушул жерде муну дагы бөлсөк болот. Балким мынтип узартып отурбай, ушул жерде деле мисалы nav анан
меню актив дегендей колдонсок, ушуну эртең дагы бир жакшы карап коебуз. Бул жерде 2 тире, могул жерде ушул 2 тире же 1 тире болуш керек эле. Модификатордуку мен жаңылбасам 2 тире болуш керек эле. Анткени 1 тире болгондо могул меню актив дегенди бир сөз катары көрүп калат да. Эми эстедим туура. 2 тире болгондо бул жерде ошол модификатор экенин көрсөтүп турган ыкма болуп эсептелинет. Ооба 2 экен. Миржазга да рахмат. Так, ошондой достор. Эми так, бизде убакыт аябай аз калып атат. Ооба, 2 тире. Эми кандай кылсак? Кандай кылсак? Аябай убакыт өтүп кеткен го, Так, кыскасы, ушундай кылып берүү ыкмасы бизге бир топ мындай жеңилдикти берет. Жана башка бирөөлөрдүн кодун окуп атканда дагы бизге мындай түшүнүп турууга кайсынысы блок экен, кайсы блок, андан кийин берилип аткан кайсы блоктун элементи экен. Мына ушул нерселердин бардыгын мындай көрүп турууга, окууга, түшүнүүгө жеңилдик бере турган. Мисалы, ар ким эле мындай өз оюна келгендей эле жаза берсе, анда болбой калат да. Даже эң башында CSS'ке киришкенде айтпадык беле, класска керек болсо өзүңүз деле кыргызча ат берип алсаңыз болот. Могул жерге nav дебейчи, бир деп койсоңуз деле болот да. Боло берет. Жана башка бир ыкма боюнча дагы айтпадыбы, мен деле аны мындай билбейт экенмин, укпаптырмын. Эмне ыкма деди? Жана ал with on деп негизи ал көбүнчө библиотекаларды колдонгондо, мен ошондойлорду көрүп жүргөм негизи. Bootstrap'ты колдонгондо ошол сыяктуу with on, анан ушундай эле div 20, div 50 деп жазып кое берет да, көрсө ошол div 50 пикселден ашпайт деген маанилерди билдирет экен да. Бирок BEM'дин ыкмасында мына ушундай кылып колдонсок туура келет. Эми так, кийинки маселе бар. Биздики бул могул жерде немебиз дагы кошулбай калыптыр, кошуп коелу. CSS деген файл бар, анын ичинде style CSS деген бар. Азырынча биякта эч нерсе деле жок. Болгону HTML деген так, border box беле стандарттуу нерсесин жазып коеюн деп аны таппай калдым. Так, тура берсин, пока бул көп деле маанилүү эмес. Эми биздин айталы деген нерсебиз бүгүнкү бул SAS. SAS-тын ыңгайлуулугун жана дагы айттык. Эми мунун SAS деген команда менен иштөөдө же болбосо ошол өзүбүздүн жазган стилдерибизди компиляция кылууда, box sizing эмес беле, ооба, Эдиге кечиресиз. Рахмат, кечиресиз дейм да, рахмат. Так, бул негизи ошол CSS-тин мындай мүмкүнчүлүктөрүн арттырууда жана компиляция кылып мындай минимум баарын чогултуп бир жерге минимум кылып бергенге мындай бүгүнкү күндө негизги эң чоң маселе достор бул сайттар болсун, приложениялар болсун, ушул тез иштей тургандыгына маани берилип атат да. Мына ушул CSS коддорунун тезирээк иштешине дагы эң чоң салым кошкондордун бири ушул SAS же болбосо SCSS деп да жүрүшөт. Live SAS
Компайлер кто смог установить? У меня ошибка, как у Мирлана Агая. Ооба, Миржаз, ушундай болуп калат. Азыр ошол негизи убактыбызда аябай тары болуп баратат. Ушул убакыттарда бир аз менин шаштым кете баштайт, билесиздер. Ошол live серверди, сервер дейм, live SAS компайлер дегенди моунусу болуш керек эле. Ооба. Ушуну азыр чогуу инсталл кылганга аракет кылалы. Инсталл дейсиздер. Анан кийинки сабактарда дагы муну могул жерге мынакей карасаңыздар, SSS'дин ичине коддорду жазганда дароо көрсөтүп берип атат да, мына yellow дегенде, yellow, red дегенде red болуп, сохранить эткенде сразу көрсөтүп берип атат да. И анан муну компиляция кылып туруп, CSS деген папканын ичине сактап берет да. Мына ушул нерселерин үйрөнүшүбүз керек. Бирок муну баягы жөн эле кээ бир немелер бар эмес беле, установка кылып койсоң эле иштей берет плагиндер, бирок бул антип иштебейт экен. Муну эмне кылыш керек? Могул extension settings дегенге кирип, бул жагын настройкалашыбыз керек экен. Так. Бул азыр могул жерге түшүп калды сразу эле. Auto save башка жактарына кетип калды. Gittик экен бул. Так. Live SAS дегенде бул башка жакка кетип. Так, extensions'ta edit in setting JSON деген мынакей. Бул жерден extensions'ка келип, могул жерге келишибиз керек. Бул жакка келгенде сиздерде могул нерселер балким чыкпашы мүмкүн, балким чыгышы да мүмкүн. Эми буга чейин эмнелерди установка кылгансыздар, мына ошолорго байланыштуу. Так. Биз эми ушул жерден келгенде азыр булар тура берсин. Могул жерге кошуп калсак керек эле. Бул жерде бизде Мирлан агайдан келген могул коддор бар. Ошону алып туруп, live SAS compile settings formats дегенде могул нерселерди көчүрүп барып туруп коюп коюшубуз керек ошол JSON-дун ичине. Бул ошол VS Code үчүн live SAS компилердин тууралоосу, ушул нерселерди тууралап алышыбыз керек. Бул ошол extensions'тарды кошкондо ар кимдики эми жанагы сиздер кандай extension'дарды коштуңуздар, мына ошол нерселерге байланыштуу болуп калат. Так. Бул дарттардыкы бар экен, меники дагы бир топ нерселер өзгөрүп кетиптир. Нолар бар экен, database булар бар экен. Ушул жерден деле койсок болсо керек эле. Миржаз, суроо барбы? Миржаз. Жок агай, Мирлан агай могу экинчи ылдый жакта бар го, live SAS компилер, автор башка да. Сиз башка авторго кирип кеттиңиз, ошон үчүн башкача көрүнүп атат. Ылдыйда карасаңыз экинчиси бар, Глен Марк деген автор болуш керек. Так, ылдыйда. Дагы ылдыйда. Ушул бекен, Мына Глен Марк дегенди тандагыла деген. Муну анда биз эмне кылалы, анисталл кылып салалы, Ошону айтайын дегем агай. Рахмат. Так, моунустун келип туруп, анда Глен Маркс дегенде установка кылып көрөлү, бирликте кылалы. Так, инсталл болуп атат, мынакей, инсталлинг болду уже. Жана эле жерге алып келет, бул деле мына edit JSON, мынакей, могул жерде. Бирок азыр могулары өзү келип калды, байкадыңыздарбы? Save CSS болсун, expanded болсунбу? Анан жана аягында да агай өзгөртүп койду го, Ооба, бул могул жанагы эле жерге түштү, бирок могул өзү алып келди да могул нерселерди. Эми ушул жерге бул жерге келип туруп анан моуну коюп аткан болуш керек эле. Так, бизде каталар чыкты. Каталар чыкса эмне кылабыз? Муну артка алып турабыз. Могул жерден эми түшүнгөнгө аракет кылалы. Так.
format expanded, extension name CSS болот, save path null дейт. Бизде эмне деп атат Мирлан агай бул жерде? Format expanded болот, leave SAS compile settings formats деген болот, мынакей. Ушундай эле турат, моулар келди дейт. Мындай болот дейт, моулар турат экен. Азыр бизде моул эко жок экен да, ушул эки нерсени алып коюп коюш керек деп атат. Моул жерге үтүр коюлган экен. Андан кийин келип туруп, анан моул нерселер коюлуптур. Так. Азырынча ката жок. Бирок моул жерде эмне деп атат? Булар биздикине тиешелүү эмес экен, башка ага чейинкилер экен. Булар башка экен, булар башка экен. Могу shell melt терминалдардын нерселери экен. Муну мен алып деле салсам, бирок эми албай эле коеюн. Немелер иштеп атат азыр. Так, пока ката жок бизде. Пока ката жок. Ошол extensions'ты ачканда моул нерселер өзү келет экен. Болгону моул жерлерден өзгөртүү кылышыбыз керек экен. Биз аны кандай кылып өзгөртүү кылабыз? Моул жакты карайбыз. Мынакей expanded болот экен. Expanded. Анан min CSS болот экен. Моул жер extension name деген CSS болсо деле болот. Анткени биз муну compile кылганда CSS деп сактап берет. Эгер min CSS кылып койсок, min CSS кылып сактап берет. Save path дегени дагы бул жер null эмес. Эмне болуш керек экен? Тырмакчанын ичинде. Так. Тырмакчанын ичинде так, CSS деп турат. Азыр бир ката чыкты. Моунун кереги жок болуп калды. Жок, бул болбосо болбойт. Азыр эмнеге ката берди? Бул жерде тырмакча болбосо дагы болбойт. Сөзсүз тырмакча болуш керек. Так. Эмнеге ката берип атат? Бул жер null деп турганда проблема жок болчу. Null деп турат, бирок муну дагы save path дегендин дагы атын беришибиз керек. Save path segments key дегени бул жерде жок экен. Бул экөө моул экөө жок экен. Бирок моул жери мындай null деп туруп атат. Так, пока ушундай тура берсин. Мунун негизи видеолорунун, документацияларын leave SAS compiler деп келебиз. Эмне кылабыз? YouTube'ду ачабыз, анан моул жерге жазабыз. Анткени 3 минут убактым калды. Мен дагы билесиздер шашып калганда уже таппай баштайм. SAS compiler VS Code settings десе да болот. Ошентип туруп, же болбосо бир 5-6 минуталык бир видеолорду моунда жакшы эле көрүнүп атат. Эмне дейт? How to compile your SAS SCSS to CSS in Visual Code дейт. Моуну ачып туруп, англисчеси деле нормальный экен, индустар эмес экен. Муну көрүп койсоңуздар болот. Ушуну разберемся. Рахмат агай сизге дейт. Ооба, сиздерге да рахмат. 2 минут убакыт калып атат. Записти токтоттум.